Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу кыргыз элим, мекендештерим. Bir 2 күн болуп калды, bir ушундай bir Кыргызстаныбызда жаңы мыйзамдар чыга баштаптыр. Бул мыйзамдарды колдогондор Мирлан Самой Кожо, Жанар Акаев. Мен сиздерге эч түшүнбөдүм да. Сиздер bir тарапты карап жатасыздар да. Мындай айтканда медиктерди колдоп, биз да колдойбуз бардыгынча. Бир эле медиктерди эмес, жана ГАИ кызматкерлери бар, тескөчүлөр бар, ошол бардыгын биз колдошубуз керек чындыгында. Бир эле ошо бир кесип медиктерди колдош эмес, медиктин дагы кээ бир жерде ката кетирген жерлери бар. Кимдир бирөө пара алган жерлери бар. Анан пара алган жерине сиздер мындай айтканда шарт түзүп берип атасыздар. Аларды колдобойлу деген сөз жок бул жерде. Колдош керек, бирок алардын ката кетирген жерлерин, пара алган жерлерин биздин жанакы журналисттер ачып көрсөтүп жатса, Кыргызстаныбызда эч качан мындай бир жанагы пара албасын, пара болбосун, пара сурабасын, жанагы кандай десем, биздин кайсы бир жанагы жарандар ооруп келген болсо, кыйын учурда келген болсо, аларга орой мамиле кылып аткан ошо биздин медик кызматкерлер, врачтар, медсестралар ошолор. Ошондорду биз мындай айтканда бир аз тартипке келсин деген максатта ошо бир биздин алардын ачык жүзүн көрсөтүп жатат. Кээ бир жерде сүйүнчү пул деп жанагы роддомдо сүйүнчү пул алган жерлери бар. Акча сурап жаткан учурлар болуп атат да. Аларды ошо журналисттер бул жерде ачык жүзүн көрсөтүп жатат. Мына жерде сүйүнчү пул алган болсо, кээ бир инсандар чын жүрөгүнөн беришет. Биз балабызды, неберебизди, келинибизди төрөтүп бердиңер деп чын жүрөктөн чыгарып беришет. Аны алыш керек, чын жүрөктөн бергенде. Анан булар өздөрүнчө бир сумманы, бир акчанын эмесин коюп алышкан, ставка кылып. Бир сумманы ставка кылып коюп алышкандагы ошо ставканы колдо жогу деле, кордо бар деле ошондон бардыгынан алып атат да. Булар өздөрүнүн адат кылып алган. Аны ошону журналисттер ачык жүзүн көрсөтүп жатса, буларды жаман көрүп атасыздар дагы. Ошолордун сиздерге ошолар айткандыр. Бизди колдобойсуңарбы? Мындай айтканда биздин журналисттер, блогерлер келип бизди ошондой бир артыбыздан жаман сөздөрдү айтып, биздин жана кемчиликтерибизди издей баштады, бизге орой мамиле кыла баштады, бизди кордоп жатат деген сөздөргө сиздер ишенип таянып туруп, анан ошондой бир мыйзамдар колдоп атасыздар. Жанар Акаев, Мирлан Самой Кожо, сиздер бир тарапты карабаңыздар. Өзүңүздөр, сиздердин кээ бир саясаттарыңызды мен колдойм чындыгында. Мына ошол саясаттарыңызды мен эч качан колдой албайм. Менин милдетим Кыргызстанда эч качан параколдук болбосун, Кыргыздарыбызда таза мыйзам болсун деген максатта. Алар бир тарапты сиздерге айтып аткандыр. Бизде ушундай бир кимдир бирөө кордоп атат, бизде ушинтип басмарлап атат деп. Эч качан эч ким басмарлаган жери жок. Керек болсо медиктер биздин жарандарды, кээ бир жанакы анча-мынча мыйзам түшүнбөгөн жарандарды кордоп жаткан учурлар болуп атат. Көпчүлүгүндө чоң врачтар деле кабары бар, бирок биздин кабарыбыз жок. Акчалап аткандан эч кандай бир укпаган экенбиз, билбеген экенбиз деген сөз максатта билбеген адам болуп коюп атат. Чындыгында өзү балык башына сасыйт деген сөз бар да. Балык өз башына сасып жаткан, аны баары билет. Барыңыздар билесиздер, мен деле билем. Бизде де ушундай учурлар болот. Кээ бир жерде бергенге аргасыз болосуң. Бербей койсоң, карабай кое турган учурлар болот. Бербей койсоң, бардыгы мисалы орой мамиле кыла баштайт. Бирөөгө каратып коет, бар сен карап койчу деп, медсестрага тутуп коюшу мүмкүн. Сен карап кой деп. Врач өзү карабайт. Эмне үчүн? Ага көңүлдөгүдөй акча берген жери жок. Кыргызстаныбызда 7 миллион болгон болсо, бардыгы бир бай эмес, колдо бар эмес. Кээ бир инсандар орто жашайт, кээ бир инсандар араң курсагын тойгозушат. Баягы ооруканага бир эле байлар бара беле. Кембагал дагы барат. Ооруган болсо, айла аргасыздан барат ошол жака. Эми сиздер ушунда туура түшүнүңүздөр. Андай мыйзамды бир тарапты карабастан
элдерге да орой мамиле кылган, булардын кээ бир жерде пара алган учурларындагы пара алган болсо, ошондой учурларда кандай бир мыйзам чыгарыңыздар. Булар да жазага тартылсын. Эмне үчүн бир эле ошо жарандар эле, кыргыз элибиз жөнөкөй, обычный жөнөкөй эле бир элдер запкы тартыш керек. Акчасы жогунан себебинен ошондой бир ошо кайрылган учурлар болот, ошо блогерлер, ошо жанагы журналисттерге. Булар какшатып атат. Операция болсо дагы жанагы кандай десек, кандай бир уколдор сайса дагы акча бересиң, укол бизден аласың, мына аптекага барасың, башка аптекада жок, ошону алсаң, ошого бар деп ошого жөнөтөт. Булар өздөрүнчө бизнеси. Эмне үчүн ошондор карабайсыздар? Бир гана жарандарды кордош керекпи? Мисалы тескөөчү пара алган болсо, кемчиликтүү кандай бир орой мамиле кылган болсо, өзүнүн укугун билбеген болсо, жарандарга жакшы мамиле кылбаган болсо, тескөөчү өз жазасын тартыш керек. Медиктер тартыш керек. Пара сураган болсо, жана бир кошумча акчалар сураган болсо, дарыны саткан болсо, палатанын таныш билиштерге сатып, платный палата деп. Ошондой жерлер да бар. Менин да башымдан өткөн бул нерсе. Мен де больница жүргүзүп жүргөн инсанмын мен. Платный палаталар бар, акчалуу палаталар. Алар жана акчалуулар неме комнаталары. Бөлөк жатышат. Ошондорду текшербейсиздерби? Биринчи ошону текшерип туруп, анан баардыгын дал мына сонун кылып туруп, чөткө коюп койгондон кийин анан мына ошон саясаттар, мына ушундай мыйзамдар чыгарсаңыздар, баардыгы колдойт. Эч бир инсан ооруканага келип туруп, ошо врачтарга сайылбайт. Эч бир инсан. Себеп булар сайылгысы деле келбейт. Себеп азыр мен бул жаман сөз сүйлөп койсом, орой мамиле кыла турган болсом врачтарга, врачтар менин керек болсо балдарымды жакшы карабай коюшу мүмкүн. Келинчегим жакшы карабай коюшу мүмкүн. Мен өзүмдү да жакшы карабай коюшу мүмкүн деген түшүнүктө эч качан катуу сүйлөй албайт буларга. А сиздер жанакы өзүнүн звезда сезип, өзүнү бийик туткан врачтарды сиздер наоборот ушу баягы кайрадан жардам кылып атасыздар пара алышка. Сиздер ушундай мыйзам чыгарып берген болсоңуздар, булар өзү билип өтөгүн төргө илишет. Булар өзүнүн каалаганын кылышат. Андай болбойт. Мыйзамды чыгарышта мурда ар бир нерсенин орду менен далилдеп, тактап, билип туруп анан кийин мыйзам чыгарыш керек. Мен депутатмын, мен сүйлөсөм, мен ошо эки чоңор башыңар бириктирип туруп эле силердин саясаттарыңарды колдоп койсо, эртең парламентке шайлоого жакын болуп аткан болсо, сиздердин немеңерди медиктер колдоп берип койгон болсо, сиздер болушу мүмкүн. Мен накта деп айта албаймын. Сиздер өзүңүзгө бонус иштеп атышыңыздар мүмкүн. Жанар Акаев, Мирлан Самикожо эртең парламент шайлоолор болуп калса, бизди шайласын деген максатта ошол өзүңүздөргө бонус иштеп атышыңыздар мүмкүн. Булар бизди колдогон деп туруп, медиктер баардыгы сиздер шайлашы мүмкүн. Баардык инсан жакшы ойлойт, жаман ойлогондор бар. Менин жаман оюм ошол. Жакшы оюм боло турган болсо, сиздер эч качан жанакы жарандарды кордобош үчүн, жарандардан пара албаш үчүн, жарандарды кыйнабаш үчүн сиздер жанакы мыйзам чыгарыштан мурда эки жакты тең карап туруп, жанакы журналисттерди чыгарып атат. Ошондордон сурап туруп, ошондор видеону чыгарып атат, далилдеп берип атат, пара алгандар моюнуна коюп атат. Ошондорду сиздер текшерип туруп, эмне сен пара алып жатасың? Бизде пара алганга мүмкүнчүлүк жок. Ошо паракордукту жок кылабыз деген максат президенттин немеси бар, саясаты бар. Ошону биз колдошубуз керек деген максатта буларга медиктерге тыюу салып туруп, сиздер да ошону кылбаңыздар, биз да жаңы мыйзамдар колдоп берели. Сиздер да эч ким кордобойт, сиздер да башка бир жарандарды кордобоңуздар деп туруп, жакшы бир мыйзамдар чыгарсаңыздар болот эле. Сиздер бир тарапты карап атасыздар. Эмне үчүн? Бул дагы өзүңүздөрдүн бонус, өзүңүздөрдүн пайдаңыздар үчүн, өзүңүздөрдүн эртең авторитетиңиздер үчүн. Эл шайлагандан кийин элдин, мындай айтканда, грубо сүйлөгөндө, элдин кулу болушуңар керек силер. Мен депутат болуп алдым. Эч качан өзүңөр депутат болгон жоксуңар. Сиздерди элдер шайладыбы? Аллахтын өкүмү менен элдер шайладыбы? Сиздер бирөөгө пакта коюш эмес, сиздер элдерге пакта коюп жашашыңар керек. Элдердин сызган сызыгынан чыкпай жашашыңар керек.
бирок мыйзамдуу. Мыйзамдан чыгып кетиптир, башка жаңы мыйзамдарды колдоп, медиктерге, тескөөчүлөргө, жана башка бир мугалимдерге пакта койбостон, жана бала бакчада болуп атат паракордук, ооруканада болуп атат паракордук, мектепте болуп атат паракордук. Кайсыл жерде болбосоң паракордук бар. Ошо паракордуктарга сиздер жардам беришиңиздер керек депутат болгондон кийин. Биздин мындай үнүбүз YouTube'да гана чыгып туруп, бир аз эле адамдар көрүп туруп эле туура айтасың деп нарак бирок лайктарды басып коюшу мүмкүн, комментарий жазып. Бирок биздин үнүбүзгө караганда сиздер көбүрөөк иштешиңер керек. Сиздер мойнуңа жоопкерчилик, сиздер мойнуңарга алгансыңар. Сиздер аткарышыңар керек. Өзүңөрдүн жумушуңа так аткара алган болсоңор, так аткарган инсандарга ордуңарды бергиле. Чындыгында. Мен депутатым деп эле ардекени айта бербестен, каякта болгон мыйзамдар чыгара бербестен, чыгарыштан мурда адам ойлонуш керек. Мен мисалы бир жака кадам башташтан мурда, басыштан мурда мен ойлоном биринчиден. Мына жерге барсам, туура болобу, болбойбу? Жакшы болобу, болбойбу? Зыян болобу, болбойбу? Кээ бир жерде адашабыз баарыбыз. Бирок сиздер мындай бир элдерге ошондо мыйзам бул, мындай айтканда Кыргызстаныбызда аткарылбаса, мындай айтканда күнөө сыяктуу. Шарияттан кийин бул мамлекеттин мыйзамына баш ийишибиз керек. Мыйзамды дагы анан бир мындай айтканда биздин мамлекетибизге дал келиш керек. Элдер менен ошондо бир бардыгын эсеп биздин улутубуз, кыргыз элибизге дал келиш керек бул нерсе. Анан кайсы бир мамлекеттен ушундай бир мыйзам бар экен деп туруп чыгарып коюштун кереги жок. Ар бир нерсени ойлонуш керек. Ойлонуп туруп, анан мыйзам чыгарыш керек. Колдойсуздар, колдобойсуздарбы деп. Сиздерге барып медиктер жалып кылса, бизге жардам берип коюңуздар десе, блогерлер бизди тажатты деген болсо, мыйзамды чыгарып койбостон. Эмне үчүн блогерлерди жардам кылып ошолорго колдоо көрсөтпөйсүздар? Бизге ошо баягы паракордукту жүзүн ачып берип атасыңар. Силерге рахмат, Аллах разы болсун деп туруп бир колдогон жериңерди укпай атам мен. Идрис жана Улукбек экөөнүн канчалаган бир иштер ачып коюп атат, канчалаган паракордуктун иштерин. Бириңиздер чыккан жериңиздер жок. Ошол жакшы иш аткарып атат деп. Акырын барып, ал жерде өзүңөрдө илешкен жериңер болушу мүмкүн, ошон үчүн ачпай атасыңар. Ошон үчүн аларды колдобой атасыңар. Аларды мүмкүнчүлүк болсо жок кылганга аракет кылып атасыңар. Ошо блогерлерди озун бир аз тартабыз деген максатта. Алар мына Кыргызстанга өтө чоң салымдар коюп атат. Канчалаган бир мыйзамсыз өзүнө алып алган жерлерди кайтарып алганга себепчи болушту өкө тең. Мен алар идеальный дебеймин. Алардын кемчилиги бар. Кээ бир жерде ката кетирген жерлери бар. Бирок мынандай мамлекетке салым кошуп атканда аларды колдош керек. Пара сураган, пара алып аткан инсандарды колдобостон. Шайлоо жакындай баштады. Өзүңүздөргө бонус дебестен, Аллахтан коркуп, кыргыз элибизге, кыргыз улутубузга жанагы салымды көбүрөөк кылыңыздар. Аны мен өзүм пайдам үчүн эртең шайлоо болуп калса мага эл чогулуп берет, ушулар бизди колдойт деген максатта өзүңүздөр пайдаңыз бар ойлогоңуздар. Эл жинде эмес, эл акмак эмес, эл баарын түшүнүп турат. Эл эмне түшүнүп турат, бирок бир учур келет, өлүп кетсинчи деп коюп атат баардыгы. Бирок мынандай бир жанагы сабыр касасы деп коет. Сабырдын түгөнү турган болсо сабыр. Биздин эл, кыргыз эл эчтекени карабайт. Бул нерсени көрүп келгенбиз. Бул нерсе болгон. Мындан буягы мынандай жанагы бир ызычуу тополоң андай нерсени биз каалабайбыз. Болгону мыйзам чыгарыштан мурда ар бир нерсени ойлонуш керек. Бычакты биринчи бирөө өзүңө сай, оорубаса башка бирөөгө сай дегендей эле биринчи ар бир нерсени дамын татып көрүш керек. Мен мына мыйзам чыгарсам туура болобу, болбойбу? Кыргыз элибизге, кыргыз улутубузга туура келеби, келбейби? Биздин карапайым инсандарга пайдасы барбы, жокпу? Сиздер колдолар жанакы арак акчаны шыкылдатып кармаган медиктердин, башка жумушта иштегендердин жанакы немесини карабаңыздар. Алардын сөзүн карабаңыздар. Мыйзамды тегиз чыгарыңыздар. Кээ бир жерде орой мамиле кылган учурлары бар. Аларга деле эч кандай бир чара көргөнүздөр жок. Сүйлөйт десе эле, эптеп эле мен депутатмын деп эле сүйлөй бериңиздер. Ойлон. Мен Кыргызстан жаранымын. Мен сиздерден талап кылам ошол нерсени. Эмнени талап кылам? Мыйзамды чыгарыштан мурда мыйзамды
сунуш кылыштан мурда мыйзамды карап чыгып, эки жакты тең карай турган даражада эч кандай зыян болбосун, элге да зыян болбосун, медиктерге зыян болбосун, башкаларга зыян болбой турган кылган кийин мыйзам чыгарыңыздар. Жамбашты уруп туруп мыйзам чыгара бербеңиздер. Эми саясатты сиздер түшүнөсүздөр, мен ошо сиздерге бир сунушум ушул. Саясатты биз чечебиз деп түрлө чыгарып кое бербеңиздер. Биз деле саясатта иштебей аткан болсок, саясатты чекесин болсо да түшүнөбүз. Ошо түшүнгөнүмчө ушул сөздөрдү айтып жатам сиздерге. Аллах разы болсын барыңыздардан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.